Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, урматтуу пресsanын өкүлдөрү, саламатсыздарбы? Тышкы иштер министрликтин кандай иш-чара жүрүп атканын дагы силерге айтып бергенге уруксат этиңиздер. Өзүңүзгө белгилүү, Кыргызстандын аймактардан сырткары, ошондой эле чет өлкөлөрдө бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоосу өтүп жатат. Бул жерде баса белгилеп кетиш керек. Бүгүнкү саясий иш-чара, шайлоо сыртта абдан активдүү түрдө болуп башталды. Негизи шайлоо мыйзамы биздин мамлекеттик жетекчиликтин негизинде, буйругунун негизинде бир топ жеңилдетилген, өзгөчө ошо биздин сыртта жүргөн жарандарыбызга. Эгерде мурун биздин жараныбыз добуш берем десе сыртта, ал сөзсүз бир талаптарга тийиштүү болуп калчу. Бир талаптын бири бул консулдук каттоого туруш керек болчу. Бүгүнкү күндө андай талаптар кереги жок. Сыртта жүргөн жарандарыбыз болгону эки документ менен эле барса болот шайлоого. Бул эл аралык паспорт, заграничный паспорт десек болот, жана ID паспорт, жана үчүнчү жабдуу бул түндүктүн программасы эгерде телефондо болсо. Экинчи, бул жерде дагы айтып кетиш керек, мурунку шайлоолорго салыштырмалуу 2021 жылы дагы салыштырып көрсөк, эгерде 2021 жылы 59 шайлоо участок ачылса, бүгүнкү шайлоо күнү 100 участок ачылды. Ошо 100 участок 34 өлкөдө, 89 шаарда ачылды. Эң көп шайлоо участоктор бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы билесиз, Россия Федерациясында эң көп биздин жарандарыбыз бар. Бул 500 миңге жакын. Ошого байланыштуу Россия Федерациясында 31 шаарында шайлоо участоктор түзүлгөн болчу. Андан сырткары Туркияда 8, Казакстанда 7, Америкада 6, Кореяда 4, Италияда 3, жана Германия, Кытай, Бириккен Араб Эмираттарда, Сауд Арабия падышачылыктарда 2 шайлоо участоктор ачылган болчу. Бүгүн Бишкектин сааты менен түнкү саат 2-де Россия Федерациясында уже шайлоо башталган болчу. Шайлоо активдүү түрдө болуп жатат. Өзгөчө Россия Федерациясында бизге ошо маалымат түшүп атат. Жакшы биздин шайлоочулар катышып, жакшы келип башталды. Азыркы саат 12:30 бүткүл сыртта жүргөн жарандарыбыздын маалыматы боюнча 3722 шайлоочулар өзүнүн добушун бериптир. Эң негизгиси бул жерде да белгилеп кетиш керек. Бүгүнкү шайлоо депутаттардын, Жогорку Кеңештин депутаттар шайлоосу мамлекет тараптан, мамлекеттин жетекчилик тараптан эң ыңгайлуу, эң жакшы, эң оңой шарттар түзүлүп берди. Дагы бир жолу айтып кетейин, бул мурунку шайлоолорго салыштырмалуу 100 шайлоо участок түзүлдү. Бул 2 эсе көп болуп атат. 34 өлкөдө өтүп жатат. Бул бир. Экинчиден, мыйзам негизинде шайлоо мыйзамдарга да бир топ жеңилдиктер киргизилген. Бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз, сыртта жүргөн, чет мамлекеттерде жашап, иштеп, окуп жүргөн жарандарыбыз кенен ошо кайсы жерде жүрбөстөн биздин элчилик болобу же ошо ачылган шайлоо участокторго барып туруп өзүнүн добушун берсе болот. Ошо негизинде мен дагы кайрылып кетет элем биздин жарандарыбызга активдүү түрдө катышып туруп, бүгүнкү депутаттардын шайлоосуна катышып бергенге суранабыз. Эгерде суроолор болсо, мен жооп бергенге даярмын. Чоң рахмат. Уважаемый